Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз силер менен 10 класстын органикалык химия предметин окуп, үйрөнүүнү баштайбыз. Силер органикалык химия предметинен мындан ары видео сабактарды көрө аласыңар. Анда эмесе бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы глюкозанын физикалык касиети жана химиялык касиети. Силер билесиңер, мурунку өтүлгөн сабактарда углеводдор деген теманы менен таанышкансыңар. Углеводдор бул жаратылышта абдан кеңири таралган заттар. Углеводдордун курамында кандай элементтер жана кайсы заттар бар экендигин анда эмесе силер менен эсиңерге түшүрүп алалы. Углеводдордун формуласы С кашанын ичинде H2O жолу. Бул жерде суунун молекуласы Н'ге 3-кө барабар болуш керек, же болбосо 3-төн чоң болуш керек. Силер эсиңерде бар болсо, углеводдорду атоодо оза деген мүчө уланып аталат. Эгерде бул углеводдорду алсак, 2 топко бөлүнөт. Жөнөкөй углеводдор жана татаал углеводдор. Эгерде жөнөкөй углеводдордун курамында 3 көмүртеги болсо, анда триоза деп аталат. Ал эми 5 көмүртек болсо, анда пентоза деген аталат, пентоза. Анткени 5 деген сан грекче пент деп аталат. Эгерде көмүртектин саны 6 болсо, анда гексоза деп аталат. Же болбосо бул гексоза башкача глюкоза деп дагы аталат. Ал эми 7 көмүртектин атому болсо курамында, анда гептоза деп аталат. Ошондой эле татаал углеводдор бар. Буларга полисахаридтер жана олигосахаридтер кирет. Углеводдордун биологиялык ролун силер биология предметинен дагы жакшы билесиңер. Ал жаратылышта жүрүп турган фотосинтез процессинде пайда болот. Көмүртектин 4 оксиди менен N молекула көмүртектин 4 оксиди менен суунун молекуласы кошулуп, жарык энергиясынын таасири астында өсүмдүктөрдүн хлорофилинде глюкоза пайда болуп турат. Же болбосо глюкоза бул углеводдордун курамына кирген зат болуп эсептелет. Ошондой эле өсүмдүктөр бул фотосинтез процессинде кычкылтекти бөлүп чыгарат. Ал эми фотосинтез процессине тескери жүргөн процесс бул дем алуу процесси. Дем алуу процессинде пайда болгон углеводдор кычкылтек менен кошулат дагы көмүртектин 4 оксиди жана суу пайда болот. Силер жакшы билесиңер, углеводдор ажыраганда абдан көп энергияны бөлүп чыгарат. Эгерде углеводдорго мисал келтирсек, кадимки эле бадыраңды алсак, бадыраңдын курамында 3,4 граммга чейин углеводдун бар экендиги белгилүү болгон. Ал эми бул углеводдор ажыраганда 8,5 килоджоул жылуулук бөлүнүп чыгат. Демек, углеводдор адамдардын жана жаныбарлардын организминде энергиянын булагы болуп саналарын силер мурунку темалардан таанышып кеткенсиңер. Бул схемадан дагы көрсөңөр болот. Демек, углеводдорду биз 3 топко бөлгөнбүз. Моносахаридтерге глюкоза жана фруктоза кирет. Ал эми дисахаридтерге сахароза жана лактоза кирет. Ал эми полисахаридтерге болсо крахмал жана клетчатка кирет. Моносахаридтер силер жакшы билесиңер, глюкоза бул балдын курамында абдан көп жана ошондой эле канттын курамында глюкоза кездешет. Балдын курамында ошо глюкоза фруктоза түрүндө кездешет. Ал эми дисахаридтер болсо сахароза жана лактоза бул мөмө жемиштерде, жүзүмдүн курамында, алманын курамында жана башка мөмө жемиштердин курамында болот. Ал эми полисахаридтер болсо бул клетчатка, крахмал бул картошканын курамында жана дан өсүмдүктөрдүн курамында бул углеводдор абдан көп кездешет экен. Мына балдар, силер өткөн сабакта мына ушул углеводдор боюнча жалпы маалымат алгансыңар. Эми силер менен ошо углеводдордун курамына кирген глюкозага кененирээк токтолобуз. Силер глюкозанын молекуласынын формуласын билесиңер. Глюкозанын курамында альдегидтик топ бар. Башкача айтканда карбонил тобу COH. Мына ушул топту
карбонил тобу деп аталат. Көмүртектин саны 6 көмүртектин саны бар. Ошондуктан глюкозаны башкача альдоза деп дагы атайбыз же глюкоза деп дагы атайбыз. Анткени глюкозанын курамында алдегиттик топ бар. Ошондой эле бул углеводдордун курамында жалаң эле альдозалар эмес, кетозалар дагы кирет. Анткени алдегиттик топ кетон тобунда С, О болуп алмашылат дагы кетозалар пайда болот. Кетозага дагы мисал катары, мисал үчүн кетогексозаны алсак болот. Анткени кетон деген сөздүн кето мүчөсүн алып, оза мүчөлөрүн улантсак, анда кетогексоза деген зат келип чыгат экен. Бул булардын эл аралык аталышы болуп саналат. Анда эмесе силер менен мына ушул глюкозага кененирээк токтолобуз. Глюкозаны силер эгер көргөн болсоңор, глюкоза көбүнчө медицинада кеңири колдонулат. Анткени глюкоза энергиянын булагы болгондуктан кошумча энергия алууда глюкоза медицинада кеңири колдонулат экен. Анын формуласы С6H12O6. Эми глюкозанын физикалык касиетине көңүл бурсаңар. Глюкоза ак түстөгү порошок же болбосо сууда абдан жакшы эрийт. Аны атайын пробиркага салып, дистерленген сууну кошсок, анда глюкозанын сууда абдан жакшы эрий тургандыгын көрө аласыңар. Мына пробиркага глюкозаны салдык. Ага дистерленген сууну куябыз. Аралаштыргандан кийин силер көрүп турасыңар, глюкоза дистерленген сууда толук бойдон эрип кеткендигин. Демек, глюкоза сууда абдан жакшы эрий турган зат болуп саналат. Ак түстөгү кристалдык зат. Глюкозанын химиялык касиети. Глюкозада алдегиттик топ болгондуктан алдегиттер катары химиялык реакцияга кирүүгө жөндөмдүү. Глюкозаны биз структуралык формуласын жазып алабыз. 6 көмүртектин атому бар. Силер слайдтан көрүп турасыңар. Биринчи көмүртектин атомунда карбонил тобу жайланышкан. Жана ошондой эле гидроксил тобу бар. Же болбосо глюкозаны биз химиялык жактан алдегит, спирт деп дагы атайбыз. Анткени алдегиттерге окшош карбонил тобу бар, спирттерге окшош OH деген гидроксил тобу дагы бар. Же болбосо анын циклдуу формуласын жазсак, эсиңерде бар болсо, анда глюкозанын циклдуу формасында биринчи көмүртектин атому менен бешинчи көмүртектин атому байланышып циклды пайда кылат. Ал эми биринчи көмүртектин атомунда жайланышкан гидроксил тобу абдан химиялык жактан активдүү. Ошондуктан химиялык реакцияга киргенде ошол биринчи көмүртектин атомундагы гидроксил тобу аркылуу химиялык реакцияга кирет. Бул биринчи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобун биз жарым ацеталдык гидроксил тобу деп атайбыз. Себеби реакцияга киргенде биринчи көмүртектин атомундагы гидроксил тобу абдан активдүүлүктү көрсөтөт. Ошондой эле экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи көмүртекте суутек жана гидроксил тобу жайланышкан. Анда эмесе химиялык касиетин карап көрөлү. Эң биринчи глюкоза суутек менен аракеттенишет. Суутек менен аракеттенишкенде ал катализатор никель же платина болуп эсептелет. Бул учурда карбонил тобундагы кош байланыш менен байланышкан кычкылтек суутек менен байланышат дагы гидроксил тобун пайда кылат. Натыйжада глюкозанын курамында 5 гидроксил тобу бар болсо, суутек менен аракеттенишкенден кийин 6 гидроксил тобу бар зат пайда болот. Бул заттын аты глюцид деп аталат, же болбосо башкача сорбит деп дагы атайбыз. Сорбит түрүндө медицинада абдан кеңири колдонулат. Бул кантты алмаштыруучу зат болуп саналат. Бул сорбиттин канттуулугу абдан жогору.
Андан кийин кычкылдануу реакциясына кирет. Анткени алдегиттердин кычкылдануу реакцияга кирүүсүн силер мурунку темалардан билесиңер. Алдегиттер кычкылдануу реакциясына кирет же башкача бул реакцияны биз күмүш күзгү реакциясы деп атап койгонбуз. Күмүштүн оксиди менен реакцияга киргенде бул аммонийдин гидроксидинин чөйрөсүндө жүрөт, жогорку температурада. Натыйжада кычкылданат дагы глюкон кислотасы пайда болот. Глюкон кислотасы жана таза түрүндөгү күмүш айнек идиштин бетинде жалтырак чөгүп калат. Бул андан кийинки кычкылдануу реакциясы бул жездин гидроксиди менен аракеттениши. Бул жездин гидроксиди менен аракеттениши бул глюкозага сапаттык реакция болуп саналат. Башкача айтканда, глюкозаны башка заттардан айырмалоочу касиети мына ушул жездин гидроксиди менен аракеттенишүү реакциясы болуп саналат. Бул учурда дагы кычкылдануу реакциясы жүрөт, глюкон кислотасы пайда болот жана бирваленттүү жездин оксиди пайда болот. Бул глюкон кислотасы кара алчада жана малинанын курамында абдан көп. Анда эмесе, балдар, мына ушул глюкозанын сапаттык реакциясы боюнча төмөнкү видеого көңүл бурсаңар. Сапаттык глюкозага сапаттык реакция. Мына идиште глюкозаны жана натрийдин гидроксиди алынган. Натрийдин гидроксиди менен жездин гидроксидин алуу үчүн жездин хлоридине натрийдин гидроксидин кошуп, эң биринчи жездин гидроксидин алабыз. Жездин гидроксиди көк түстөгү чөкмө. Мына силер көрүп турасыңар, пробиркада көк түстөгү чөкмө зат пайда болду. Бул пробиркага глюкозаны куябыз. Глюкозаны куйганда бул чөкмө толук бойдон эрийт. Мына пробиркада силер глюкоза чөкмөнү эритип жибергендигин көрүп турасыңар. Бул реакция глюкозага сапаттык реакция болуп саналат. Эгерде пробирканы бир аз ысытсак, анда пробиркадагы заттын өңүн өзгөргөндүгүн байкайсыңар. Мына эгерде силер көрүп турган болсоңор, пробиркадагы заттын өңү кызыл түскө өзгөрүп жатат. Демек, мына ушул пайда болгон кызыл түстөгү зат жездин бирваленттүү оксиди. Демек, жездин гидроксиди менен биз глюкозаны таанып билет экенбиз. Мына балдар, силер глюкозанын алдегит катарындагы касиеттерин карап көрдүңөр. Спирт катары касиетин карап көрөлү. Спирттер катары альфа глюкозада биринчи жана экинчи көмүртектеги гидроксил тобу жездин гидроксиди менен аракеттенишкен учурда, анда жездин гидроксидиндеги OH тобу менен орун алмашуу реакциясы жүрөт дагы. Натыйжада биринчи жана экинчи көмүртектеги гидроксил тобу суу катарында бөлүнүп чыгат. Натыйжада жездин глюконаты деген туз пайда болот экен. Бул ачык көк түстөгү туз. Жана ошондой эле спирт катары кычкылдануу реакциясына кирет. Спирттер кычкылданганда кандай заттар пайда боло тургандыгын эсиңерге түшүрсөңөр, анда азот кислотасы кычкылдандыргыч катары таасир этет. Натыйжада эки негиздүү карбон кислотасы, глюкар кислотасы пайда болот. Бул глюкар кислоталары дагы анардын курамында, алманын курамында, мандариндин курамында абдан көп. Жана ошондой эле ангидриттер менен аракеттенишет. Ангидриттерге, мисалы, глюкозаны, альфа глюкозаны алсак, ал болсо уксус ангидриди менен кошулат экен. Уксус кислотасы силердин эсиңерде бар болсо, бул уксус кислотасы карбон кислоталарынын курамына кирет. Уксус кислотасынын кислота калдыгы ацетил деп аталат экен. Мына ушул уксус кислотасынын оксиди же ангидриди менен реакцияга кирген учурда, анда сөзсүз түрдө температура таасир этилет.
Анда ар бир гидроксил тобундагы суутек менен ацетил бөлүкчөсү же кислота калдыгы орун алмашуу менен пентаацетил деген туз пайда болот экен. Мына балдар, бул глюкоза өтө жаратылышта жана организмде өтө маанилүү зат экендигин билдиңер. Ошондой эле глюкоза ачуу процесстерине дагы абдан көп катышат. Мисалы, спирттик ачуу процессине катышканда ферменттердин таасири астында этил спирти жана көмүр кычкыл газы пайда болот. Бул буудайды ачытып, пиволорду алууда жана камырды ачытууда кеңири колдонулат. Ошондой эле май кычкыл ачуу процессине катышат глюкоза. Май кычкыл ачуу процесси ферменттердин таасири астында май кислотасы пайда болот экен. Сөзсүз түрдө ачуу процесстерине ферменттер катышат. Ошондой эле дагы бир өтө маанилүү болгон ачуу процесси бул сүт кычкыл ачуу. Силер жакшы билесиңер, сүт ачыган учурда ачытуу процессинде сүт кислотасы алынат. Айрандын курамында сүт кислотасы бар жана сырларды алууда, айранды өндүрүп алууда мына ушул ачуу процесси колдонулат экен. Ошондой эле лимон кычкыл ачуу процессине дагы катышат глюкоза. Лимон кычкыл ачуу процессине катышканда лимон кислотасы пайда болот. Силер эгерде лимон кислотасын көрүп жүргөн болсоңор, анда ак түстөгү кристалдык зат көбүнчө кондитердик фабрикаларда жана парфюмерияда абдан кеңири колдонулат экен. Мына балдар, биз силер менен глюкоза боюнча сүйлөштүк. Глюкозанын физикалык жана химиялык касиети боюнча сүйлөштүк. Силер анда бул суроого жооп берип койсоңор. Кайсы углевод гидролизге учурабайт? Биринчи сахароза. Сахароза кызылчанын курамында бар. Экинчи лактоза сүттүн курамында бар. Үчүнчү фруктоза балдын курамында. Ал эми крахмал картошканын курамында. Кайсы углевод гидролизге учурабайт? Силер жакшылап ойлонуп көрсөңөр. Моносахариддер гидролизге учурабайт. Ал эми полисахариддер гидролизге учурайт. Демек, бул берилген суроодо силер жоопторун карасаңар, моносахарид болуп, бул фруктоза эсептелинет. Демек, туура жооп бул фруктоза болуп саналат экен. Андан кийинки суроо. Төмөнкү кайсы углеводдун аталышына формула туура келбейт? Балдар, биз силер менен сабактын башында канча көмүртек болсо, заттын аталышы ошол көмүртектин санына жараша аталат деп айтканбыз. Мына ошого байланыштуу суроону ойлонуп көрсөңөр. Пентоза же рибоза. С5, H10, O5. Демек, 5 деген сан пент, оза деген мүчө уланса пентоза. Бул формула туура келет экен. Экинчисин дагы так ошондой ойлонуп көргүлө. Кето гексоза. Гекса 6, оза мүчөсү уланса гексоза. Демек, бул заттын курамында 6 көмүртеги бар экен. Кийинки альдо гексоза. Бирок заттын курамында 6-нан көп көмүртек турат. Ал эми андан кийинки жооп полисахарид. Крахмал бул курамында 6 көмүртек, 10 кычкылтек жана 5 суутеги бар зат N жолу. Демек, варианттар А, Б, В, Г. Тапкан болсоңор, туура жооп В экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер менен углеводдун калыбына келүү реакциясына токтолдук. Углеводдордун алдегиттик касиетине токтолдук. Жана ошондой эле углеводдордун спирттик касиетине токтолдук. Жана углеводдордун ангидриттер жана спирттер менен аракеттенишине токтолдук. Ошондой эле углеводдордун ачуу процессине катышуусу боюнча сүйлөштүк. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан силер менен жолугушканча саламатта болгула. Мен ойлойм, бул сабакты силер абдан көңүл коюп отуруп үйрөндүңөр деп ойлоймун. Баарыңарга ийгилик каалайм.